8 апрель Бадыранға зым тартатабыз 2026 жыл. Зым тартабыз дегенде мындайга зым тартыш керек әрбір қатарға. Зымды кантип тартабыз деген маселе бар. Жөн эле узун алып кетип калабызбы же ар бирине ороп кетебизби же через короюбузбу? Кантип зымды мынерге зафиксировать этип катырып зым бадыраңда көтөрүш керек, ар бир стойканы да кармаш керек. Ол стойка, мисалы мына стойка оңго же солго же боковойго эме болот да, онап кетиши мүмкүн, кулашы мүмкүн. Бул жерде тонналаган бадыраң асылат да. Бул жерден 6,5 тонна бадыраң жыйнаганбыз. Быйыл андан да көбүрөөк жыйнашка аракет кылабыз. 6,5 тоннадай бадыраң илинип турган нерсе сөзсүз оңго солго же нарага же берака жыгылыш ыктымалдуулугу бар. Биринчи зымды ошол биринчи зымды мындай бир өрүк бар экен, биз өрүккө зафиксировать этиндай байладык. Өрүккө байлаганда мындай кылып кең кылып, мына жерден оролгон болсо мына кең калды. Бул жерди кийин көрсөтөм эмне кылыш керектигин. Андан мурда мына биринчини кылганмын. Көрүнүп атат видеодо. Ошол биринчини алып келип, мынтип казып бүткөн жерден үстүнөн алып өтүп, бул жактан мынтип ороп өтүп, анан кийин орогондон кийин каттык тартып, мына казык түз турат эле, мына кичине мынаяка эме кыйшайып турат. Мындай түз туруш керек. Бул жагы кичине кыйшайып, потому что мынаяка тартканда казык нарага тартылат. Анан карап ороп туруп, анан кийин алып келип мына турбага ороп туруп, анан кийин тартканыңда наркы казык нарага кыйшаган эсебинен нар казык кичине мындайраак тартып тикелейт. Мына жатат он ордуга. Бул кичине жатат, анан мындагы бир оройсуңар дагы кийинкисиге ороюбуз. Ороп туруп дагы буну дагы тартканда наркынын тикелейт, бирок бул жыгылат. Ошентип тараң кылып ороп бардыгына ороп кетебиз. Чтобы мына башка кармаш керек да, казык ар бир казыкты ушинтип ороп тартып кыйгаштатып кетип акырында катыргандан кийин мына экинчи катарды ham кудду ошентип айландырып тартып келдик. Мына экинчи катар жакшы турат, мына биринчи катар бошоп кетет ошондой кылгандарда. Мына бая тартып келгенсиңер, мынага окшоп тараң турган, экинчисини кылганда бул бошоп кетет. Эми буну дагы повторный тартабыз. Экинчисини алып келип туруп, мына нерге дагы бир ороп, натяжка мына берилген тыттын бир мындай эмесинде шагына бутагына бир ороп, мында ороп алып, натяжканы жакшы кылып. Экинчи ороп алып туруп, ошо зымды эле үзбөстөн, мына үзбөстөн алып келип туруп, нерге байлап койгонбуз. Мына казыкты, темирди кошуп. Казыкты, темирди кошуп. Мына экөөнүн ортосунда расстояние калды да, бул мына бир эле зым. Мына биринчи келген зым бул отдельный. Ушул экөө. Буну ушинтип бөлүп коесуңар дагы, анан мынаны башыдан натяжка берип келесиңер. Барып башыдан тартып ушул жакка натяжка берип, толко бир экөөнү тең бир жакка карап тартып келесиңер натяжканы. Тартып муну дагы ушинтип катырып, мындан чыккан, буну дагы мына зымды алып барып, онуяка бир бутакка өткүзүп, ороп алып келип, мынерге байлап туруп, мына экөөнү бири-бирине мындан дагы башкадан натяжка берип, куду мына сыяктуу кылып алгандан соң, мындай бир кычкачты учуну чыгарып алганбыз, мындай кылып салабыз мына экөөнүн ортолугуна. Мына салып туруп, мынаны просто экөөнү алып келип алгандан кийин кыласыңар. Сөзсүз түрдө мен азыр видеодо көрсөтүп кое берейин. Мына мынтип эшебиз. Эшкенде бул дагы күчтүүрөөк эмени, наркы эмени тартат нар жакта. Мына стойканы кармайт, мына линияны бул жакка тартат, ушинтип эшсеңер. Ушуну эшип коебуз. Ошондо шу эки катары мына ушул стойканы нар жакты бул жакка тартат. Наркы башындагы баягы көрсөтүп өрүктү түгүнө байланган. Аны да куду ушинтип эшип коебуз. Эки жактан эшип коебуз. Эмесе мына зым чоюлуп кетиши мүмкүн. Мына оптун нарага же бер жакка келбестиги үчүн ушинтип эшип, мына натяжка болбосо, эртең мөмө илингенде бул мынтип ийилет, көрүп атасыңарбы? Мына ушунча ийилип атат. Бул вообще ийилет. Кыймылдап атат. Азыр натяжка берип койсок, бул комуз болуп калат, комуз. Гитара кылып чоюш керек буларды. Канчалык катуу. Ушу экөөнү ушинтебиз. Андан соң мына жактан мына экөөнү дагы ушинтебиз. Ушу бул 1 2 3 4 5. Мына 5теге бир эме жыгач тартылган. Мына экөөнү дагы мына.
Катык тартып келгенбиз. Кудду ошо сыяктуу мына ороп. Бул дагы мына. Ушундай болуп атат. Муну дагы мына жерден мына экөөнү шык бири-бирине орап таштайбыз. Наракка дагы натяжка беребиз. Ушул нарактан экөө, мынаяктан экөө. Кудду ошентип мына ортодон дагы бирөөнү. Кудду ошо эки чекедеги ошо бир эле зымды кылабыз, болду. Наркы чекеден экөө, бул чекеден экөө, ортодон бирөө кармайт, калганын толко прямой. Мына башына бир орайбыз дагы, эң акырына бир орап натяжка берип коебуз, болду. Ортодо прямой линия кетип, эч кайсыга ороп отурбайбыз. Ушу эки чеке кармайт. Бул эки чеке, наркы эки чеке, ортодон бирөө кармайт, болду. Калганы прямой мынага бир орап фиксация кылабыз бул жака. Нар жагына фиксация кылып коебуз, болду. Эчтекеге оробайбыз, түз жагы алып өтүп кетебиз. Мына ушул конструкцияны ушул 4-5 зым кармайт. Андан кийинки мынаны да кудду ошентебиз. Мына башыдагы экитен ушинтип катырабыз, видеодо көрсөткөндөй. Андан кийин мынаны катырабыз, ошо видеодо көрсөткөндөй. Анан ортодон бир зымды катырабыз, бир эле линияны ортодон. Ошо кармайт, болду. Бул жакта конструкция кудду ошо булдун эле ошо мына экөөнү кылабыз. Андан кийин мына жерден бир зым жөн эле алып бир зымды байлайбыз. Андан кийин дагы где-то ушул жерлерден дагы эки линияны алып барабыз, эки линия. Ушу конструкцияны кармайт. Анан акырынан дагы эки линия. Калганы сплошной түз зым тартып кое бересиздер, кармайт. Бардыгына жөн тартып койсо болот, просто бул мына ойнойт да, мына көрсөңөр, ойнойт. Ушу болтаңдайт. Эртең түгүнөн арыктан суу койгону бар да, мына 30 см, 40 см көмүлгөн. Мына конструкция ушу бойдон мындай кыйчат, бул жака жыгылат. Мына валиш деп элестетсек, ушу валиш оң жолго солго жыгылат. Ошо зым кармап турат. Анан катырып бүткөндөн кийин мына экөөнүн ортолугу ачык калтат го. Бул казыктан бул казыкка натяжка берип коебуз. Ар бирине зым менен эле. Анан мынаны дагы берип коебуз. Мынаны дагы булга берип коебуз. Общий конструкциялар бардыгы бири-бириге байланса, наркы оңго, бул солго жыгылышы мүмкүн, же бул күн батышка, бул күн чыгышка жыгылышы мүмкүн, кайсыдыр бири-бирине шахмат сыяктуу болуп конструкция кармап калат. Ошон эсебинен бардык конструкция бир жыгылса, бир жакка карап ообойт эч качанчы. Кайсыдыр бири бир жакка тартат, кайсыдыр бир жагы дагы бир жакка тартат, ошентип бири-бирин кармайт. Мына жака келсек, бул жака бир эле линия тартабыз. Бир ортодон бир ар бир казыкка орап алып кетебиз зымды. Алып келиптир, бул зымдын фиксациясын мынага байлап коебуз, мына казыкка. Ошондо бул линия кармат. Ушул конструкция ушул жака да уланып кетет. Мынаны мына жака байлайбыз. Анан акырында муну мындайга, мына казыктарды ар бирин бул жакка байлап чыгабыз. Оны казыкты байлайбыз, андан кийинкисин дагы мындайга байлап чыгабыз. Бул жакка тартылгандан кийин шахмат сыяктуу болуп кетиш керек. Өзү турө берет, бирок бир күн бир шамал болсо, ушунча кылган мээнетиң бир күндө жыгылып калышы мүмкүн. Жыгылса восстановление кылыш өтө кыйын, ордудан тургузуп алыш. Өтө тонналаган жүк болгон үчүн бизде мына зым үзүлүп кеткен учур болгон. Ушу конструкция мына карап кыйшайып кеткен, кайра тургуза албай калганбыз. Ошо мынага фиксация кылбаганыбыз үчүн. Ошентип пухта кылып коебуз. Зато тынч уктайсың да, чётко чыгат.